Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучулар? Бүгүнкү биздин класстык сааттын темасы адам укугу деген эмне? Бүгүнкү сабагыбыздын максаттары адам укугу, декларация, адам үчүн кызмат кылган мыйзам жөнүндө маалымат аласыңар. Ошондой эле өз укугуңарды билүү менен башкалардын укугун да коргоп, сыйлай билесиңер. Жана дагы өзүңөрдү коргоого, башкалардын укугун сыйлай билүүгө, адамгерчилик мамиле менен достукта, ынтымакта болууга тарбияланасыңар. Адам укуктары тууралуу сөз болгондо, бир топ эреже бузуулар, алдоолордун алсыздарга көрсөткөн зомбулугу эске түшөт. Ар бир адам жарык дүйнөгө келгенден баштап ар түрдүү укуктарга ээ. Анын бардыгы эл аралык коомчулук аркылуу адамдардын укуктары жөнүндөгү декларациясында кабыл алынган. Декларация конституциялык укуктагы тиешелүү мамлекеттин тагдыры үчүн өзгөчө зарыл маани берүү менен салтанаттуу мүнөз күтүү максатын көздөгөн саясий юридикалык актынын аталышы. 1948-жылы 10-декабрда адам укугунун жалпы декларациясы кабыл алынган. Кыргыз Республикасы дагы эгемендүүлүккө ээ болгондон бери адам укугу боюнча 30 эл аралык келишимге кол коюп, уюмдарга мүчө болуп кирген. Мындай кадам адам укугу боюнча кабыл алынган жалпы эл аралык принцип нормаларга баш ийип, ошолордун жолу менен болууну талап кылат. Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бир жарандын укугунун расасына, жынысына, тилине жана эркиндигине карабай бирдей экендигин бекемдейт. Мамлекет ар бир адамдын укугун жана эркиндигин туура пайдаланышына кепилдик берет. Жарандын укугунун жана эркиндигинин конституциялык кепилдиги болуп Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы адам укугу боюнча комиссия эсептелинет. Адам укугу бузулган учурда тиешелүү орган аркылуу өзүнүн укугун коргосо болот. Биз дагы ар бирибиз адамдардын укугун бузбашыбыз керек. Андай учурда жоопкерчиликке тартылат. Биздин укугубуз деп эле ойго келбеген нерселерди жасай берүү туура эмес. Ошол эле учурда милдеттерибизди да унутпашыбыз керек. Жарандар төмөнкү укуктарга ээ: мамлекеттик кызмат алуу, маалымат алуу, жашаган жерин тандоо, атуулукка ээ болуу, жеке мүлктүн кол тийбестиги. Адам укуктарынын жалпыга бирдей декларациясынын принциптери: эркиндик жана жеке кол тийбестик укугу, кулчулукка жана мажбурлап иштетүүгө тыюу салуу, жеке жана үй бүлөлүк жашоону урматтоо укугу, кыйноого тыюу салуу укугу. Эгерде укук бузуулар болгон учурда 119 номуруна чалууну унутпа. Бирөөнү сыйласаң, өзүң да сый көрөсүң. Бүгүнкү сабак боюнча үй тапшырма ынтымак, достук жөнүндө макал жазып келүү. Саламатта калгыла.